Азыркы учурда өлкө аймагында каттоодон өтпөгөн миңдеген чет элдин номери менен автоунаалар жүрөт. Бул өз кезегинде бир катар көйгөйлөрдү жаратат. Мамлекеттик каттоо жок болгондуктан бюджетке салык түшпөйт. Жол коопсуздугуна байланыштуу тобокелдиктер көбөйөт жана мындай автоунаалар мыйзамсыз иш аракеттер үчүн да колдонулушу толук мүмкүн. Бул маселени чечүү үчүн атайын механизм иштелип чыгып, автоунаа ээлерине жеңилдетилген каттоо мүмкүнчүлүгүн берүү каралууда. Каттоо кандайча жүргүзүлөт? Авто ээлерине кандай шарттар сунушталат? Бул мыйзамдаштыруу процессинин экономикага тийгизген таасири кандай? Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлигинин бажы саясаты жана инфраструктураны өнүктүрүү башкармалыгынын бажы саясаты бөлүмүнүн башчысы Самыкбаев Айдарбек Аманбаевич менен бирге талкуулайбыз. Саламатсызбы, Айдарбек Аманбаевич? Саламатсыздар. Кыргызстанда чет элдин номери менен автоунаалар боюнча маселе көптөн бери талкууланып келет. Эмне үчүн өкмөт бул маселеге азыр басым жасап жатат? Эми белгилей кетсек, азыркы учурда ар бир деңгээлдерде жанагы чет элдик номерлуу унааларды мыйзамдаштыруу боюнча маселеси көтөрүлүп жатат. Жанагы биз айтып атпайбызбы, кыргыз жарандарынын тарабынан чет элдик номерлуу бар унаалар азыр биздин көчөлөрдө көп. Кыргызстандын аймагында алар пайдаланып жол кыймылына катышып атат. Анан ушул маселени мыйзамдаштыруу, легалдаштыруу боюнча бир нече маселелер көтөрүлүп, ар бир деңгээлдерде. Ошон үчүн азыркы учурда мамлекеттик органдардын тарабынан бирдиктүү чечим кабыл алынды. Бул бир. Анан экинчиден, азыркы учурда министрлер кабинетинен баарыбызга белгилүү болгондой, жанагы көмүскө экономиканын үлүшүн азайтуу жаатында жанагы салыктарды жана башка төлөмдөрдү бюджетке көбөйтүү, жол кыймылын эрежелерин сактоо жана унаа каражаттарды пайдалануу жаатында коопсуздукту камсыздоо боюнча бир нече чаралар каралып жатканы баарыбызга маалым. Анан ушуга жараша өткөн жылы кызыктар мамлекеттик органдардын өкүлдөрүнүн тарабынан ведомстволук аралык жумушчу топ түзүлгөн. Аталган топко экономика жана коммерция министрлиги, юстиция министрлиги, тышкы иштер министрлиги жана чек ара бажы салык кызматтарынын өкүлдөрү жана автотранспорттук каражаттарын каттоо боюнча мамлекеттик агенттигинин өкүлдөрү ушул жумушчу топтун курамына киришкен. Анан ошол жумушчу курам өз ишмердүүлүгүнүн негизинде Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгынын долбоорун иштеп чыгып, Кыргыз Республикасынын президентибиз ушул жарлыкка кол коюп, ал деген номер 398 номери менен 31 декабрында өткөн жылдын кол коюлган, кабыл алынган. Түшүнүктүү. Көпчүлүк автоунаа ээлери каттоонун татаалдыгынан чочулуп жатышат да бүгүнкү күндө. Алар кандай процедурадан өтүшү керек, кайсы документтер талап кылынат жана жеңилдетилген шарттар алар үчүн каралганбы? Эми жана белгилеп кетпедимби, жанагы жарлыкта белгиленген да, бул мыйзамдаштыруу иш-чара бул деген эки бөлүктөн турат. Бул деген биринчи министрлик кабинетине 2 айлык мөөнөттө тийиштүү ченемдик укуктуу актылардын долбоорун иштеп чыгуу боюнча тапшырма берилген. Азыркы учурда тийиштүү ушул тапшырма аткаруу алкагында тийиштүү долбоорлор иштелип чыкты, долбоорлору даяр. Биз ойлойбуз, ушул долбоорлор уже март айынын башынан баштап ишке киришет да. Анан экинчиси, мыйзамдаштыруу өз процессине, легалдаштыруу процессине 6 айлык мөөнөт берилип атат да. Март айынан баштап 31 августка чейин легалдаштыруу процесси өтөт. Бул 6 ай. Анан ушул мөөнөттө биздин Кыргыз Республикасынын жарандары, жанагы чет өлкөлүк номерлуу унаа каражаттарын пайдаланган жарандарыбыз
унаа каражаттарын каттоо боюнча мамлекеттик агенттик жанагы жерлериндеги бөлүмдөрүнө кайрылып, тийиштүү арыз менен кайрылып, уже жанагы мыйзамдаштыруу иш-чараларын баштоого жол берилет. Эми биз айтып атпайбызбы, буга ыңгай жана жөнөкөй шарттарды түзүү боюнчачы. Эми биз иштеп чыкканда биякта биринчиден жаран өзү жанагы мамлекеттик агенттиктин жергиликтүү бөлүмдөрүнө тийиштүү арыз менен кайрылат. Бул бир, анан деген паспорт, кадимкидей эле жанагы стандартный документтер, паспорт, унаа каражатын каттоо боюнча күбөлүгү, тилгаттар, ушул тийиштүү стандарттык документтер менен баарын тапшырып, анан уже легализация процедурасы башталат. Бул долбоор Кыргызстандын экономикасына жана бюджетине кандай пайда алып келет? Эми бул маселе биринчиден бизде азыр жана орусча айтканда теневой оборот деп коебуз. Ушул маселе жоюлат. Бардык азыркы биздин жолдорубузда жүргөн автоунаалар мыйзамдаштырылат, ачык чыгарылат, ачык айкындык камсыздалынат. Тийиштүү салыктар бюджетке киргизилет. Анан биздин жанагы ички иштер министрлигинин маалыматына таянсак, көп жанагы жол кырсыктары себепкер болгон ушул жанагы мыйзамдаштырылбаган унаалар болуп атат да. Анан биз ойлойбуз, ошо жол кыймылында да жанагы жол эрежелерин бузуу фактылары да азаят. Каттоодон өтпөгөн автоунаалар жол эрежелерин бузганда же жол кырсыгына кабылганда аларды көзөмөлдөө кыйын. Айтсаңыз, бул жаңы эреже жол коопсуздугун жакшыртууга кандай салым кошот? Эми бул деген биринчиден булар эми мыйзамдаштырылат да. Булар деген уже Кыргыз Республикасынын жарандарынын менчиги катары болуп саналат. Бул бир, анан экинчиден тийиштүү жанагы каттоо, Кыргыз Республикасынын каттоо номерлерин алат. И соответственно жанагы бизде жанагы коопсуздук шаар деген бар да, ошолордун камералары уже иштей баштайт да, толук кандуу. Жол эрежелерин бузса, булар деген тийиштүү түрдө уже тиешелүү штрафтарды төлөй баштайт. Жана жол эрежелерин сактоого булар деген жол алышат. Айдарбек Аманбаевич, жогоруда айтып өткөндөй, 6 ай августка чейин убакыт берилген. Ошол августка чейин биздин жарандарыбыз автоунааларды легалдаштырбай же кайсы бир себептер менен ошол срокту өткөрүп жиберген болсо, автоунааларды сатып же башка машиналарга алмаштырса болобу? Эми деген мындай да, эң негизги мамлекет тарабынан коюлган талап бул мыйзамдаштыруу процессинде аталган автоунаалар сатууга, сатып алууга, алмашууга тийиш эмес да. Бул маселе жанагы каттоо убагында, легализация убагында биздин мамлекеттик агенттик тарабынан атайын каттоо күбөлүктөрүнө атайын жана белгилер коюлат. Сатууга болбойт деген. Ошон үчүн кайсы жаранга бул машина катталса, ошол жаран аталган унааларды пайдаланууга тийиш да. Бул бир. Экинчиден, биз айтып атпайбызбы, 6 айлык мөөнөт берип атабыз депчи. Ушул мен чакырып кетет элем да, ушу биздин жанагы айтып кетилген унааларды пайдаланган биздин жарандарыбызгачы. Ушул 6 айлык мөөнөттө келип жол жоболорун өтүп, мыйзамдаштырып, өз каттоо күбөлүктөрүңүздү алып, ушул унааларыңызды мыйзамдаштырып кетиңиздерди мен суранат элем. Биз ушул унаалар боюнча да, эми бул унаалардын баары деген биздин ЯЭП мүчө өлкөлөрүнүн айрым мүчө өлкөлөрүнүн аймактарына кирген да. Биз мындай экиге бөлүшүбүз керек да. Бизде азыр 3-мамлекеттер менен
бизде бажы көзөмөл бар. Бажы органдары өз тийиштүү ыйгарым укуктуу тийиштүү функцияларын аткарууда. Үчүнчү мамлекеттен келген автоунаалар тийиштүү түрдө бажы тариздөдөн өтөт. Тийиштүү бажы төлөмдөрүн төлөп, декларациялар толтурунуп, таможня очисткадан өтөт да. Азыркы маселе боюнча, азыркы унаалар, бул унаалар деген ЕАЭПтин айрым мүчө өлкөлөрүнүн аймактарынан кирген. Бул Россия Федерациясы, Армения, башка мамлекеттер. Анан ушул маселе биз айтып атпайбызбы, биз эми Кыргызстан бир бажы бирлигинин мүчөсү болот да, Кыргызстанды. Анан бизде бирдиктүү бажы аймагы бар да. Анан ушул бирдиктүү бажы аймагында эркин жүгүртүүлөр да, 4 эркин жүгүртүүсү бар да. Товарлардын, капиталдын, услугалардын жана жумушчу күчтөрдүнчү. Анан ушул боюнча бизде азыр деген айтып кетсек, кыргыз-казак чек арасында бизде бажы көзөмөлү жок. Анан ушуга байланыштуу азыр деген эми ушул транспорт каражаттары ушул эркин соода жүгүртүүнүн алкагында Кыргыз Республикасынын аймагына кирген да. Анан биздин жарандар бияктан аларды каттоодон өткөрбөй эле ушу чет элдик каттоо номерлери менен эле биздин Кыргыз Республикасынын аймагында пайдаланган да. Ушул маселе ушундай болуп жаралган. 6 ай мөөнөт берилип атат. 6 айдан кийин кайсыл бир жарандар ушул 6 айлык мөөнөттө кечигип калса, биякта уже укук коргоо органдары өзлөрүнүн тийиштүү иштерин жүргүзөт. Бул бир, экинчиден бул машинелер жол кыймылында катышууга тыюу салынат. Белгилей кетчү нерсе, мыйзамдаштырылган унаалар жаранга катталса, катталган жаран, ушул жаран деген ушул мыйзамдаштырылган унаны сата албайт, алмаштыра албайт, залогко кое албайт, доверенность менен башка кишиге айдоого бере албайт да. Ушундай чектөөлөр киргизилди. Анан деген мамлекет бул чоң кадамга барып атат да. Бул деген саясий эрк да. Жанагы башынан баштап эле мыйзамсыз Кыргыз Республикасынын аймагына кирген унааларды мыйзамдаштырып атат. Ушуга жараша мамлекет да өз тарабынан мындай шарттарды коюп атат да биздин жарандарга. Мынакей, биз силерге мыйзамдаштырып беребиз, бирок сиздер дагы мындай шарттарды карап туруп, ушул шарттарга шайкеш келтирген бир кадамдарды жасашыңар керек деп. Анан биз айтып атпайбызбы, ушул легализация өткөндөн кийин, мыйзамдаштырылгандан кийин ушул жарандар ушул унаалар менен толук кандуу Кыргыз Республикасынын жол кыймылына катышууга тийиш, катыша алышат. Анан деген бүт ачык айкын болот, бардык маселелер камтылат, салык жагынан, салык төлөө жагынан, жол кыймылынын эрежелерин сактоо жагынан бардык маселелер боюнча ушул камтууга биз деген ушундай бир жакшы бир кадамдарга барып атабыз. Кыргыз Республикасынын президентинин номер 398 жарлыгында 3 этаптуу мыйзамдаштыруу иш-чаралар камтылган. Биринчи этап бул деген жанагы укук тастыктоочу документтери бар унаалар. Экинчи этап болсо укук тастыктоочу документтери жок, бирок техникалык абалы туруктуу, ыңгайлуу ушундай автоунаалар экинчи этаптагы мыйзамдаштырууга кирет. Анан үчүнчү этап бизде жанагы такыр эле техникалык абалы жарабаган ушундай унааларды биз жарандарыбызга ээликтен чыгарып утилизация кылууга мүмкүнчүлүгүн беребиз. Баарыбызга маалым болгондой, көпчүлүк бөлүгү бул деген оң рулдуу унаалар. Анан ушул мыйзамдаштырылгандан кийин бул унаалар деген эми биздин жол кыймылына толук кандуу катышат.
жол эрежелерин бузбоого булар дагы өз тарабынан кадам алышат. Анан экинчиден бизде бардык шаарларыбызда, аймактарыбызда камералар бар, жанагы коопсуздук шаар деген биздин долбоорлор иштеп атат. Анан ошол да бир түрткү болот да, ушул унаалар биздин жол эрежелерин сактоого. Дагы бир маалымат катары айтып кетилген, эми бизде 3-чү мамлекеттер бар да. ЯЭПтен тышкары 3-чү мамлекеттер. Эми 3-чү мамлекеттен келген унаа каражаттар булар тийиштүү түрдө булар деген бажы тариздөөдөн өтөт. Бизде бажы органдары өз ишмердүүлүгүн жүргүзөт, бажы декларациялары толтурат, тийиштүү бажы төлөмдөрү төлөнөт. Бизде жанагы бажы төлөмдөр эми бул деген жанагы бизде Евразиялык экономикалык комиссиясынын тарабынан бекитилген бирдиктүү бажы тарифинин негизинде болот. Ушуга жараша бажы тарифтөөлөрү өтүп, булар мыйзам түрүндө уже мамлекеттик автоунааларды каттоо боюнча мамлекеттик агенттик тарабынан тийиштүү документтерди алып, Кыргыз Республикасынын номерларын алып, биздин жол кыймылына толук кандуу катышууга өзлөрү тийиш болушат. Айдарбек Аманбаев, сизге кеңири түшүндүрмөңүз үчүн чоң рахмат. Демек, бул мыйзамдаштыруу тартиби жөн эле техникалык процесс эмес, өз кезегинде ал өлкө экономикасына, жол коопсуздугуна жана бюджеттик кирешелердин өсүшүнө чоң таасир этүүчү кадам. Урматтуу көрүүчүлөр, биз бул жараянды көзөмөлдөп, жарандар үчүн маалымат берүүнү улантабыз.